Biz az mындай болуп калды да, бейишке кирип алып башкаларды киргизейли деп атабыз. Чогуу бейишке кирет, бар. Давачылар ушундай болуп калды. Бейишке кирип алгандайбыз да азыр. Бейиштин төрүндө отуруп, "Эй! Мен бердем, кел бер." Ушундай болуп калды. Колунан тартып коеюн деп анан кандай болбойт. Баарыбыз чогуу бейишке бир кирет. Алла кең, рахматы кең зат. Бул болот, бул болбойт. Сен бул ишти ким берди сага? Сен ушуп бер, вактыбар ишке дайындалып алгандай да. Сен бейишке киресиң, сен кирбейсиң. Я Алла чечет. Мурда президент Алла Шаршенов ушуну айтты эле да. Ушундай бейишке кирет, кирбейт деп силер чечпей эле боло алачы. Бул жараткан Алла чечет да. Ким кирет, ким кирбейт. Же биз чечебиз. Машвара кылып чечпейсиң эмне? Анал кирсин, бул кирбесин деп. Андай жок да. Жараткан берет, кимди киргизет, кимди киргизбейт. Бирок биздин ичибиз кең болсун да, ушу баарды Кыргызстан кирип кетсин, алам баарды кирип кетсин. Кандай дейсиң эле? Же калып калсынбы? Биз эле кирели. Башка кирбей эле койсун. Андай болбойт иншалла. Алла ыраазы болсун. Нурланган жүздөрүңүздөрдү дагы нурласын. Иншалла. Жүрөктөн жакшы көрөбүз туугандар. Бадак айтайын, бөлүнбөйлү. Бизди бирөө бөлсө, дагы бөлүнбөйлү. Магниттей болуп жармашып алат. Магниттин мисалын келтирип атам, кичинекей болсо өзү барат, чоң болсо тартып алат. Бул эки иштен башка үчүнчү иши жок экен да магниттин. Үчүнчү иши жок. Ынтымактын мисалы магнит. Сен тартып көр, болбой барып жармашып ал. Тартып көр, болбойбу? Не болсо ошол кетип калмай жок. Магниттин иши ушу да. Же жармаштырып алат, же жармашып алат. Бул бөлүнмөй жок. Бөлүнгөндү бөрү жек. Сахабалардын ушундай сөзү бар эле. Жалгыз ибадат кылып рахаттанып жүргөндөн көрөк дейт. Жамаат менен кыйналып жүргөнүбүз жакшы дейт. Кепти кара. Важаднал хайр фил кур. Биз жакшылыкты напсибиз жакпаган иштерде гана тапканбыз дейт. Напси жалгыз жүргөнү каалайт да, эч кимди даават кылбайт, эч ким чыкпайт, ибадат секири менен. Мен эч кимге айдан. Бул жалгыз ушинтип рахаттанып жүргөндөн көрөк дейт. Жамаат менен кандай? Азыр оюң өтөт. Кийинкиде сенин оюң өтпөйт. Башка бирөөнүн ою бар. Азыр сен каалооң өтөт, сен таказаң жүрөт, башка жүрбөйт. Тигиники бар, бунуку бар. Демек көп нерсе көкүрөктө калып кетти да эле. Ушул напсибизге каршы болгон ушу жакшыраак дейт. Сахабалар айтат, дүйнөдөн көз жумуп кетти, жүрөгүндө кажеттери калган бойдон өтүп кетти. Жүрөгүндөгү армандар калган бойдон кетти. Демек туугандар, биз жамаат менен бөлүнбөй, кыйналып жашасак ушу жакшыраак экен, жалгыз жыргап жашагандан көрө. Түшүндүңбү? Баардыгыбыз Кыргызстанда бир чогуу жашайлы. Существование деп коет орус. Баардыгыбыз чоң. Күнөөкөрүбүз дагы бир болсун, такыбабыз дагы бир болсун, аулиябыз дагы бир болсун. Кандай дедиңер? Болбосо мындай. Ислам душмандары мусулмандарды билесиздер, мен ачыгын айтып коеюн. Зыян качан келтирген? Мусулмандын кичине бир аз бузулган тобун өзүнө алып туруп, ошон үчүн айтат: "О, дарак бар го? Анын сабы, балтанын сабы каерден болот? Дарактан эле болот да. Ошо менен чапкан." Кичине бул. Ошон үчүн тарыхта мындай жок да. Мусулмандын таква, фасыр, фажыр бир болуп, жеңилип калган тарыхта жок. Качан болсо, бир канчасын алып алып туруп ана талкалаган. Бирине против болот. Бөлүп, жарып. Ошон үчүн иншалла эч бөлүнбөйлү, бир муштумдай болойлу, бир көздөй болойлу. Алла үчүн бири-бирибизди жакшы көргөн адамдардын мисалы, акыркы сөзүм ушул тургандар, бул бири-бирибизди карап туруңуздар, бир көчөт эккендей дейт. Көчөттү зыярат кылбай койсоңуз, суу бербей койсоңуз, ал куурап калат да. Мусулманды зыярат кылып турайын. Бул көчөткө суу куйгандай болот экен. Саясат үчүн эмес, дүйнө үчүн эмес, мусулманды Алла үчүн, ахирет үчүн, дин үчүн зыярат кылып турайын. Экинчиден, анын Кудай кааласа жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып коюп, бунун мисалы мөмө жемиштей экен. Эгерде жакшылыкка чакырбай койсоң, жакшылыкка чакырганга жардам бербей койсоң, анда мөмөсүз даракты кыйганга туура келет экен. Түшүндүрө алдым? Мөмө болбосо эмне кылабыз? Мөмө албаса кыясың да. Демек жакшылыкка чакырбай койсоң, аны кыйганга барабар экен. Жакшылыкка чакырбай койсоң, кыйганга барабар экен. Ошон иншалла Алланын жолундагы достошкондор мисалы көз менен колдой дейт. Көздөн жаш чыкса, кол арчыйт дейт. Кол ооруса көздөн жаш чыгат дейт. Бизге боорукер болойлу.
Birbiribizге күзгү болуп жашайлы, бири-бирибизге көлөкө болуп жашайлы. Күзгү эч качан алдабайт. Көлөкө эч качан таштабайт. Күзгү алдабайт. Айтат да, сен чырпак болуп калып чыгашып койсоң, мына жерде чөтөп күчлөң, мына топчуң ылдый болуп калды. Күзгү алдаганды көргөнсүңөрбү? Чын айтсаңар, күзгү алдабайт. Биз бирибизге күзгү алдабай жашайлы. Бири-бирибизди алдабай жашайлы. Көлөкө эч качан таштабайт, бири-бирибизди таштабай жашайлы. Мусулманбыз, таксы. Пайгамбарыбыз бир жөөттүн жаназасына келсе тура калган эле. Я Расулалла, бул жөөттүн жаназасы го десе айтат. Адам эмес беле дейт. Адамды кадырлайлы. Иманы бар, кадыры күчөйөт. Амалы бар, кадыры күчөйөт. Таквасы бар, кадыры күчөйөт. Аракет кылабызбы иншалла? Чындап элеби? Келиңиздер иншалла. Бардыгын ушул ынтымакка кармайлы. Каерде иншалла элибиздин жакшылыгында бир болойлу. Жамандыгында, кайгысында чогуу болойлу, бөлүшөлү. Даваттын пайдабалы үчөө. Жакшылык каалоо, мен сиздерге айттым башында. Пайда жеткирүү, эмне жеткирүү? Пайда жеткирүү. Бизден пайда гана жетсин, зыян жетпесин. Үчүнчүсү кайгыны бөлүшүү. Себеп дегенде жакшы менен жаман, бири-бири менен шалкак, бири-бири менен чогуу жүрөт. Кээде ооруп калабыз, кээде өлүп калабыз, кээде жакындан ажырап калабыз, кээде ишибиз болбой калат, кээде көңүлүбүз чөгүп калат, кээде банкрот болуп калат. Кандай болбосун бөлүшсөк жеңил болот. Бир удар келди эле мага, мен өзүм эле алдым да. Ошонун баарын ушундай бөлүп алсак мага грамм эле тийип калат да. Түшүнүп мынакей баарыбыз бөлүшсөк, эч нерсе эмес ага. Ушул жерде бир кайгы болсо баарыбыз көтөрүп, бир жакшылык болсо баарыбыз тең бөлүшүп,